Assalamu alaikum. Ben hazır sizlerge bıyılkı bola turgan umra jönündө bir-эки ооз айтып бергим келди. Жыл сайын Кыргызстандан миңдеген ажылар Сауд Арабиясына, тагыраак айтканда Мекке менен Мадинага умра сапарына аттанышат. Жана алар адатта Мадинада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мечитинде намаз окушат, ал затка салаваттар айтышат, андан соң Меккеге чыгышат, Кабаны зиярат кылышат. Анан бош убактыларында умрасын өтөгөндөн кийин кайсыдыр бир белгилүү тарыхый жерлерди кыдырмыш болушат да кайра кайтышат. Мен бир канча жылдан бери мына ушул умра сапарын мындан да канчалык өнүмдүүрөөк, канчалык пайдалуураак өткөрсө болот деп ойлонуп жүрүп, ушу бир чечимге келдик. Жана быйыл Аллах насип этти, адамдар жыйнап атам. Рамазандын экинчи жарымында жолго аттанабыз иншаллах. Жана биз умра ибадаты менен чогуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын Мекке жана Мадинада тарыхый жерлердин өзүндө сабак кылып өтөбүз дедик иншаллах. Бул сабактар биздин эсибизден кеткис бир өзгөчө ибадат сабактары болмокчу деп ишенебиз. Анын дагы негизгиси биринчи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мечитинде намаз окуп, тарыхый жерлерди кыдырып, сабактарды баштагандан кийин Меккеге барганда Масжидил Харамда 10 күн Рамазандын акыркы күнү болгондуктан этикафта отурабыз иншаллах. Андан соң Меккеде меккеликтер менен чогуу айттайбыз. Жана айтып бүткөндөн соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын үйрөнүүнү улантабыз. Тарыхый жерлердин өзүнө али Кыргызстандан баргандардын көпчүлүгү биле элек чыга элек жерлерге чыгабыз. Анткени мен ушу бир канча жылдар катары менен пайгамбарыбыздын өмүр баянын изилдеп жүрүп, ал жерлерди көргөнмүн, тапканмын. Өтө кызык, таасирлүү ушу сабактар болот деп ишенем. Жана албетте үйгө дагы эч ким билбеген дүкөндөрдөн, магазиндерден, базарлардан сонун белектер менен кайтабыз иншаллах. Анда кеттик биз менен. Эгер өзүңүздөр барганга мүмкүнчүлүгүңүздөр болбосо, ата-энеңиздерди жөнөтүңүздөр. Эң негизгиси ата-энеңиздерди өзүңүздөр алып биз менен кошо жүрүңүздөр. Бул менимче чындыгында бир биздин өмүрүбүздөгү бир тарыхый окуялардан болуп калат деп ишенебиз иншаллах.